Саадатбек Мырзакулуулу. Кар киши. Белгисиз адамдын күндөлүгү. Окуган Адилет Чубаков. 3-чү аудио бөлүм. Сырттагылар бизди ушунчалык кубаныч менен, ызычуу менен тосуп алышты. Сыртта тургандар 10дон ашык адам экен. Аларды таң калтырганы биздин денебиз башыбыздан баштап кийимдерибизге, бут кийимдерибизге чейин жалтырап, тигилерге тим эле укмуштуудай көрүнүп жатса керек. Анткени алтындын мап-майда кумдары кийимдерибизге, бүт денебизге жабыша, кадимкидей алтындан жаралган кишилерге окшошуп калсак керек. Бардыгы бизди кучак жая тосуп алышты. Бири-бирибизди тааныбасак деле сыга кучакташып көрүшүп аттык. Биздин кийимибиздеги жалтырак заттар тигилердин кийимдерине да оошуп, жабышып калып жатты. Биринчи кезекте эле бизди азыктандырууга аракет кыла башташты. Анткени ачкачылыктан өлүмдүн чегине жетип калган болчубуз. Аз-аздан жай шашпай жегиле тамакты. Өзү өңүргө түшүп кетпесин. Тамак жебегенибизге канча күн болду. Канчалык жай жейли десек деле болбой, сугалактык менен ашап жаттык. Бардыгы бизди аянычтуу карап турушту. Анан күтүлбөгөн дагы бир окуя болуп кетти. Ойдо жок жерден адамдын башындай болгон бир канча таш жаныбызга келип дүп этип түшкөндө, эсибизге келе айланабызга көз чаптырдык. Тээ тоонун жогору жагындагы жондо ушунчалык көп жыбыраган кар кишилер бир ордунда былк этпей бизди карап турушуптур. Ойдо жок жерден адамдын башындай болгон бир канча таш жаныбызга учуп келип, дүп этип түшкөндө, эсибизге келе айланабызга көз чаптырдык. Тээ тоонун жогору жагындагы жолдо ушунчалык көп жыбыраган кар кишилер бир орундарында былк этпей бизди карап турушуптур. Күтүлбөгөн жерден ушунчалык катуу дүрбөлөң болуп кетти. Алар турган тараптан биз тарапка эбегейсиз зор таштар мөндүрдөй жай баштады. Алардан корголонгонго да, жашырынганга да жер жок экен. Катуу тийген таштан бир далайыбыз дароо ордуларынан мүрт кетишти. Таштар чала чарпып тийип кетип жаралангандар да болуп, биз дагы коргологонго жер издеп, ызычуу түшүп калдык. Бир кезде алар таш ырыткандарын токтотушуп, бизди көздөй катуу ылдамдык менен атырыла чуркап жөнөштү. Мындай күтүлбөгөндүккө биз дагы карбаластай, эмне кыларыбызды билбей шашылыш акыбалга келип калдык. Анткени алар ушунчалык катуу ылдамдык менен бизге карай улам жакындап келе жатышкан. Макалдагы кимди ким көрдү, быржыбайды там басты дегендей, ар кимибиз өз жаныбызды сактай, туш-туш жака чачырап кача баштадык. Кандайдыр бир бөлүгүбүз жардын аркы бетинде турган вертолетту көздөй чуркашты. Биз болсо үңкүргө жакын болгондуктан анын ичине кире качканга үлгүрдүк. Кайра артка бурулуп, вертолеттогуларга көз жүгүрттүк. Эртерээк бардыгы ичине киргенге үлгүрүп учуп кетишсе экен деп тилеп турдук. Алар улам биринин артынан бири ичине өтө тездик менен кирип жатышты. Жабалакташып, ушунчалык ылдамдыкта келе жаткан кар кишилер дагы аларга көз ачып жумганча жетип келишти. Ошол маалда вертолетта өйдө карай көтөрүлүүгө үлгүрдү. Алдыга биринчи жеткен далдайган аппак болгон кар киши дөңгөлөгүнө асыла ага чап жабыша, вертолет менен кошо өйдө карай көтөрүлүп кетти. Кудай сакта деп бул жактан чочулай, аларга санаркай жүрөгүбүз элеп-челеп боло карап турдук. Ал эки дөңгөлөгүнө асыла буттарын тыбырчылата, жогору карай көтөрүлүүгө аракет жасай баштады. Вертолет ары бери солкулдап, бир канча жолу жерге кулап кете жаздап барып, араң дегенде бир калыпка түштү. Төмөн жактагылар вертолетко таш ыргытмакчы болушту эле, бирөөсү ал жакта асылып жүргөнүн көрүп, катуу улуу уңшуша токтолуп калышты. Вертолет улам жогорулап, тез ылдамдык менен тигилерден алыстап баратты. Бир маалда вертолеттун ичиндегилер асылып бараткан макулукту карай ок жаадырыша, аткылап киришсе керек. Тарсылдап атылган автоматтын үндөрү чыга баштады. Тигил ошондо да болбой, буттарын тыбырчылата кое бербей, дөңгөлөктү кармаган боюнча катуу айкырыкты сала бизден узап баратты. Ага үстүнөн бензин чачып туруп, анан өрт коюп жиберишти окшойт. Тигил жалбырттап өрттөнгөн боюнча бир аз тыбырчылап туруп, катуу чаңырыкты сала дөңгөлөктү кое берип төмөн карай боюн таштады. Аны көргөндө биз дагы өх деп эс ала түшкөнсүдүк. Бирок аларды карап жатып биз өзүбүздү дагы унутуп калыптырбыз. Көз ачып жумганчалык ылдамдыкта жабалакташкан кар кишилер бизге дагы жетип келишти. Биз үңкүрдүн аркы түп жагына тереңирээк жерине өтүп кеттик.
Алардын бул үңкүрдүн тешигине батпашын биз жакшы билебиз. Анткени алар бизден алдаганча чоң болгондуктан ичине кире алышпайт болчу. Дал эле биз ойлогондой болду. Жабалакташа үңкүрдүн оозуна жетип келишти дагы кичинекей тешиктен кире албай адаттагыдай колдорун биз жака созуша, жетпеген соң өздөрүнчө ачуулуу үн чыгарыша сырт жакта топурашып жүрүштү. Бир аз убакыт өткөн соң бул жака башында илгичи бар узун союлдарды сойлотушуп, ар кайсы жерди bizди издей башташты. Биз андан ары дагы арылап, таптакыр тигилер жетпей жаткан жерге туруп алдык. Бир аздан кийин алар чоң көзөнөк тешикке майдарак таштар менен ургулап, мөндүрдөй жаадыра ыргытып киришти. Андан эч майнап чыкпайт болчу. Анткени биз таш жетпей турган төр жагына өтүп алганбыз. Узун союлдарды кайра сойлотушуп, таштар менен ургулап атып тажашты окшойт. Бир кезде токтоп калышты. Төмөн жак бир азга жымжырт боло түштү. Сырт жакта биздин кишилердин алда кимден жардам сурап кыйкырган үндөрү чыгып атты. Сыягы жарадар болгон же качууга үлгүрө албай калган биздин кишилер болуш керек. Кандай гана аянычтуу. Алар кимдер болду экен? Эми аларды тытмалап, туш-туштан жабыла жеп ташташат да. Ушулардай болгон ушунчалык акылдуу, анан ушунчалык жырткыч макулуктарды мурда көргөн эмесмин. Алар ачуулары келсе, алдымдагы колго түшкөн кандай гана жаныбар болбосун, колдору менен жулуп, санын сан кылып жиликтеп ташташат экен. Бир агайууну ошентип жулмалап, жиликтеп таштаганын көргөм. Алар бизге эч нерсе жасай алышпасын түшүнгөн соң, кайрадан мурдагыдай кылып, үңкүрдүн оозун жаап, бекитип ташташты. Жүрөгүбүз бир аз ылдыйлай, кичине эс ала түштүк. Кайра эле мурунку акыбалга туш келдик. Бирок үңкүрдүн ичинде мурдагыдан дагы көбүрөөк кишилер отурдук. Толуктай келсек, мурунку үңкүрдөгү биздин кишилердин бардыгы толук экен. Ал эми борбор жактан келген жаңы адамдардын 5-6 биз менен кошо кирип кетишиптир. Үңкүр ичинде анча-мынча жымжырттык болуп турду. Сырт жактагылардын эч дайындары чыкпай калды. Сыягы алар кайрадан бизди туткун кылып кармагылары келип атса керек. Бирок бизде бул жолкусунда жашоодон үмүт бар. Анткени биздин бул жакта экенибизди вертолет менен учуп кеткендер жакшы билишет. Кандай болгон күндө да таап алышат, куткарып алышат деген үмүт бар. Борбор жактан келген кишилер менен өз ара сүйлөшүп, таанышып отурдук. Орусиядан, Германиядан келген кишилер да бар экен. Немистер орус тилинде таза сүйлөп жатышты. Биз өз ара кээде немисче, кээде англисче, кээде орусча сүйлөшүүдөбүз. Бизде мурункудай санаркоо сезими болгон жок. Анткени жардам келерине сөзсүз ишенип турдук. Бир жагынан ойлой келсек, кар кишилердин саны ушунчалык көп экен. Оңой менен биз бул жактан чыгып кете албайт болушубуз керек деген күмөн саноо болуп турду баарыбызда. Бир тобубуз үңкүр ичинде камалып жатканыбыз менен мурункуга салыштырмалуу аз да болсо коргонууга куралдарыбыз жетиштүү. Вертолет менен келгендердин ар биринде атуучу курал, түнкүсүн жарык берүүчү ракеталар, эң башкысы арабызда бир огнемет бар. Үңкүрдүн ичинде кишилердин көп экенин билип алган сырттагы кар кишилер бизге тынчтык бербей койду. Башында илгичи бар узун союлдарды сойлотушуп, бизди ошол илгичтер менен илип алууга аракет кылып жатышты. Кокусунан арабыздан бирөөсү ошол илгичке илинип калып, аз жерден сыртка суурулуп кете жаздады. Дагы Кудайым сактады. Сыртка сүрүлүп баратып чыгаарына аз калганда кийими айрылып кетип, өзү калып калды дагы кийими сыртка чыгып кетти. Ошол малда сырттагы кар кишилердин бирөөсү дароо колун созуп, аз жерден кармап кала жаздады. Колу ага кичине эле жетпей калды. Биздин кишибиз жанталаша дароо бери карай жөнөп, жөрмөлөп кетти. Дагы жакшы, үңкүрдүн оозу тигилер батпагандай кичинекей тешик болуп калганына. Болбосо биз эмне болот элек? Сырттагылар улаан бириси келип тешиктен шыгаалап карап, колдорун бери карай созуп, манжаларын ачып жумуп, өздөрүнчө ачуу үн чыгарып жатышты. Булардын ушунчалык көп экенин мен мурун билбептирмин. Роберт өзүнчө сүйнөнүп жатты. Кызык, булар каякта жашайт болду экен? Же аларда да биз сыяктуу үңкүрлөр барбы? Үңкүрдө жашабаганда эмне биз сыяктуу кабат-кабат үй салып жашап атышат дейсиңби? Же алар биз сыяктуу үй салганга акылдары жетет дейсиңби? Ойбой, булардын акылдуулугун сурооба. Кадимки байыркы таш доорундагы адамдар элестеп кетет. Көлөмү жагынан чоң, анан жүндүрү болбосо бизден эч айырмасы жок. А бирок жырткычтыгы жагынан аябай өзгөчөлөнүп турушат. Эгер кылтакка илинсең колуңду кол, саныңды сан кылып жулуп алып, бүкүл эле жутуп коюшат. Ошол малда бирөөсү башын салып, ичине көз жүгүртүп кирди. Биздин бурч жакта отурганыбызды көрүп, узун илмек союл алып,
бизди жакты көздөй созуп илип алууга аракет кылып жатты. Биз улам артка кетенчиктеп отуруп дубалга такалып калдык. Эми тигиге илип алып өзүнө тартып алганга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Биз чочулай эмне кыларыбызды билбей шаштыбыз кете түштү. Эбакта эле тез жогору карай кетип калышыбыз керек болчу. Бирок ал жакта дем алуу кичине кыйыныраак. Ошол маалда арабыздагы жаңы келген кишилердин бирөөсү огнемету менен анын жүзүнө от чачыратты эле. Ал союлун ыргытып жиберип, өкүрүп, улган боюнча ары көздөй кетти. Эч нерсени түшүнбөгөн дагы бирөөсү келип, үңкүрдүн ичине көз жүгүрттү. Ага да от чачыратты. Ал дагы өкүргөн боюнча көздөн кайын болду. Үчүнчүсү үңкүргө жакындап келди эле, ага да от чачыратты. Анысы да аш уюн чыгара көздөн кайым. Үңкүргө жакындап келаткандарга эле от чачып жолотпой жатты. Үңкүргө жакындагандар бир аз жок боло түштү. Бир аздан кийин ушунчалык майда таштар мөндүрдөй жаап, биз жактагы дубалдарга тие баштады. Бир чоң таш алиги огнемет кармап турган адамыбызга тийип, тим эле башы талкаланып, мээси чачырап кетти. Колундагы огнемету дагы быркырап сынып калды. Айтор, ушунчалык мөндүрдөй жааган таштардан бир тобубуз жараландык. Эптеп жан талаша аман калганыбыз жогору карай көтөрүлүп кеттик. Ажалым жок экен. Килейген таш эле ийнимди чарпып өтүп, жанымдагы дубалга тийди. Коркунучтан ийнимдин ооруганын деле сезген жокмун. Качан гана жогору карай көтөрүлүп, кийин оң жак ийнимдин ушунчалык катуу ооруганын сезе, кыйналып, онтой баштадым. Арабыздан бирөөсү келип чүпүрөк менен катуу таңып берди. Чоң таш ийнимди чарпып кеткенде, сыягы сөгүнө да доо кетсе керек. Кайра чыгып, чүпүрөк менен канчалык таңса да баары бир чыдатпай ооруйт. Биз эң жогору жагындагы жыбыраган майда тешиктерден сырт жака көз жүгүрттүк. Кудай бетин салбасын. Алиги кар кишилердин ушунчалык көп санда жыбырап жүргөнүн көрүп, жүрөгүбүз түштү. Тобо, ушунчалык көп көлөмдүү бул макулуктарды жер жүзүндө жашаган адам баласынын ушул убакка чейин эч кимси билбегенде таң калам. Арине, тоонун эң чокусунда адам баласынын буту жетпеген, аягы басып барабаган бийик жерде жашашса, анан кантип билмек элек? Анын үстүнө бул жакта айма жайгышы дебей аппак кар болуп жатат экен. Ал эми тигилердин денесиндеги жүнү дагы аппак. Самолет түгүл, вертолет менен учса дагы анча байкалбачудай. Ооба, булар бул жакта жашап, биякта жашаган бардык макулуктарга үстөмдүк кылып алышкан. Эми биз болсо булар үчүн чакырылбаган конок болуп жатпайбызбы? Анын үстүнө күтүлбөгөн жерден аларга ар кандай соккуларды берип, ачууларына да тийип алып жатпайбызбы? Ошол себептен алар бизге аябагандай зардуу болуп жатышат. Ошол маалда төмөн жактан үңкүрдүн ичине түтөгөн жыгачтар ыргытыла баштады. Түтөгөн жыгачтар улам биринин артынан бири ыргытыла берип, үңкүрдүн ичин каптап, дем алууга мүмкүн болбой бара жатты. Тобо, булар түтүндү каяктан жаратып алышты? Же от жакканды дагы билишеби? Андай болушу мүмкүн эмес. Жана биз огнемет менен атканда ошондон сыртта өрт пайда болуп түтөп калса керек. Ким билет. Карачы тим эле укмуш түтүн. Минте отурса баарыбыз угуп өлүп калабыз. Же чыдай албай сыртка чыгып берип, тигилердин курмандыгы болобуз. Айткандай эле бул түтүн улам коюланып, четибизден улам бирден эсибиз ооп жыгыла баштадык. Уламдан улам дем алуу кыйындап баратты. Үңкүр ичине кирген түтүн бирде коюланып, дем алууга мүмкүнчүлүк бербей, бирде тешик оюкчалардан чыккан менен биздин айлабызды алты кетирди. Арине, буларды жапайы деп айтууга да болбойт эле. Анткени үңкүрдүн бетиндеги оюкчалардан төмөн жактагыларды караганда ак жүндүү макулуктар эски, чириген өсүмдүктөрдү кантип тутантып, атүгүл күйгүзүп атканын көрүп, оозубуз ачылып калды. Колдоруна аппак жалтыраган таштарды бири-бирине ургулаштырып чакканда, андан учкун чыгып, ошол учкундан бир жерге үйүлгөн чөптөр тутанып кетип атыптыр. Адамдан амал качып кутулбайт деп коюшат эмеспи? Адам тургай бул макулуктардын жасап жаткан иштерин карачы. От тутандырганды үйрөнүп алгандарын карабайсыңбы? Анан кантип аларды аңкоо деп айта аласың? Ушундай акылдуулугунун, күчтүүлүгүнүн, шамдагайлыгынын себебинен бул жактагы өзүнчө жашоого башка макулуктардын бардыгына өздөрүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп жатышат да. Тутанган эски өсүмдүктөрдү кочуштап, бири-бирине жалгаштырып, тутандырып, үңкүрдүн ичине тынбай ыргыта беришкендиктен биз дагы дем ала албай түтүнгө ууланып, четинен башыбыз айланып жыгылып, какап-чакап, жөтөлүп, чыдаганыбыз араңдан зорго оор дем ала өзүбүздү өзүбүз араң карманып жаттык.
Түтүндүн коюулугунан бири-бирибизди көргөнгө, сүйлөшкөнгө да мүмкүнчүлүк болбой, араңдан зорго туруштук берип жаттык. Баарыбыз түтүнгө ууланып өлүп калабызго деп ойлоп жаттык эле. Жогору жактан күтүлбөгөн катуу кыйкырык чыкты. «Эй, бери бул жакка келгиле. Бул жакта түтүн аз экен». Баардыгыбыз бири-бирибизди жөлөп таяп, үн чыккан жакты көздөй жылып жөнөдүк. Чын эле ал жакта түтүн аз, атүгүл дээрлик жок көз экен. Анткени ал жакта чоң оюкчалар бар экен да, сырттан шамал аркырап кирип, бул жака түтүн жолотпой. Ал эми төмөн жактагы түтүндөр болсо, башка тешикчелерден сыртка чыгып кетип атыптар. Бардыгыбыз бир жерге үймөлөктөшө, арабызда кимдер жок экенин толуктап, арабызда жокторду төмөн карай түшүп, издеп таап, бери карай сүйрөп келип аттык. Кудай сактады. Түтүнгө ууланып өлгөн эч ким жок экен. Тек гана эстери болуп жатып калышыптыр. Бир аз отуруп, бардыгыбыз эсибизди жыйнаган соң, өзүбүзчө сүйлөшүп жаттык. Карасаң-ай, булардын куулугун, түтүндү кантип жаратып атышканын. Бардыңар эле өз көзүңөр менен көрдүңөр го. О да, буларың деген аябагандай коркунучтуу макулуктар экен. Эми булардан канткенде кутулуп кете алабыз? Сыягалар өздөрүнүн курмандыктары болгон башка макулуктарды дагы ушундай ыкма менен ийиндеринен чыгарып алышат окшобойбу? Ортодо бир аз жымжырттык өкүм сүрүп кетти. Айткылачы, биздин адамдар бизге жардамга келишеби же? Баса айтмакчы, вертолет катастрофага учураган жокпу? Тим эле ошол жакты көздөй гилейген таштар мөндүрдөй жаап жатты эле. Менин байкашымча алар аман эсен эле кутулуп кеткендей болду. Эгер аман эсен болушса, анда бизге жардамга келишет экен да. Же бизди болду өлүп тигилердин курмандыгы болушту деп ойлошуп, бизден түңүлүп калыштыбы? Кайрадан ортодо жымжырттык, кайдадан бирөө жымжырттыкты бузду. Буларың тим эле укмуштуу көп экен го. Булар кайдан пайда болушту? Же башка планетадан келишкендерби? Эгер башка планетадан келишкен болушса, техникалар биздикинен да күчтүү болуш керек эле го. Ал эми буларың болсо биздин кадимки таш доорундагы цивилизация менен жашап жатышат. Бардыгы эле көз алдыбызга билинип, көрүнүп турбайбы? Эгер мындай ак жүндүү кар кишилер мурунтан эле бул жакта жашашса, анда буларды ушул кезге чейин эмнеге эч ким билишпеген? Ким билет, балким бул жакты эч билишпегендиктен жашоо бул жакта бар экенин эч ким ойлоп да коюшкан эмес да. Бул макулуктардын тукуму өтө тез көбөйүп, жер жүзүнө каптаса эмне болот? Эмне болмок эле, анда өздөрү эле өлүп, кырылып жок болушат. Эмнеге? Биринчиден биздин цивилизацияга туруштук бере алышпайт. Анткени кандай гана атуучу куралдарыбыз, аскер күчтөрүбүз бар. Бул жакка бир эле полкту жиберип койсок, азыркыдай күчтүү аскер техникабыз менен заматта жок кылышат буларды. Экинчиден, кар кишилер төмөнкү жылуу жактарда жашай алышпайт. Өздөрүнөн өздөрү өлүп калышат. Алардын организми, денеси жылуу жактарга жашоого ылайыкташтырылган эмес. Эмнеси болсо да биздикилер келип, бул жактан аман эсен чыгарып кетишсе экен бизди. Өзүбүз алар кайрылып келгиче булардын ар кандай коркунучтуу нерсесине туруштук берип, аман эсен турсак, тигилер сөзсүз келип бизди куткарып кетишет. Анда качан келишет? Анысын биз алдын ала айтып чечим чыгара албайбыз. Бирок сөзсүз келишет. Үңкүрдүдөгү билишет. Акырындап түтүндөр суюлуп отуруп жок болуп, ошону менен катар айлананы караңгылык өзүнүн кучагына батырып келаткан болчу. Төмөн жактагылар дагы тынчтанышып, жымжырт болуп калышкан. Өзүбүз менен кошо ала келген анча-мынча азык заттарыбыз менен шам-шум этип алдык дагы, дал эле ушул жерге түнөмөй болдук. Бирок шамал оңулдап кирип, уктаганга таптакыр мүмкүнчүлүк бербей койду. Айлабыз кеткенде ыктоо жер издей баштадык. Акыры аны да таптык. Төмөнүрөөк жагында шамал жетпей турган ыктоо жер бар экен. Буюм тайымдарыбызды ошол жака алып барып алдык дагы, жатууга кам көрө баштадык. Түн бир окум болуп калган эле. Барыбыз кызуу уйкуда болчубуз. Анан эле таңга жок таң калыштуу бир добуш бардыгыбыздын уйкубузду бузду. Бул эмне болгон добуш дегенсип, бардыгыбыз таң калада, сакнанада бири-бирибизди карап калдык. Добуш катуу созулуп барып, кайра акырындап жайлап отуруп жок болуп кетет. Анан бир аздан кийин кайрадан пайда болуп, шамал ыркыраганда ага экинчи добуш кошулду. Анан үчүнчү, төртүнчү болуп, көптөгөн укмуштуудай добуштар чыга баштады. Бардыгыбыз булк этпей, ар кандай узакка улаган добуштарга кулак сала, бир ордунда кыймылдабай турдук. Арабызда бир музыкант жигитибиз бар болчу. Ал акырын ордунан козголуп, добуш чыккан жакка жылып жөнөдү. Бир топтон кийин жылмая кайтып келди. Бул добуштар эмнеден чыгып атканын мен билип келдим. Дал эле мен ойлогондой болуп чыкпадыбы? Кадимки флейта бар го. Ошону үйлөгөндө кандай гана сонун добуш чыгат. Шамал катуулаганда ар кандай добуштар көбөйүп,
Ал азайганда добуштар да азайып же жоголуп кеткенин байкап калдым. Атайым барып текшердим, көрсө бул добуштар көзөнөк тешиктерден чыгып атыптыр. Жоонураак көзөнөктөр жоон добуш чыгара, кичинекей көзөнөктөр ичке добуш чыгара шамалдан укмуштуудай добуш чыгып жаткан. Ошондон экен тыншагылачы тим эле өзүнчө оркестр. Анын сөзүн уккандан кийин жүрөгүбүз кичине ордуна келди. Адегенде кандайдыр бир жырткычтардын добушу го деп чочулап жатканбыз. Аңгыча бирөө жогору жактан кыйкырып жиберди. Карагылачы, бул жакта кишип аткандай чоң көзөнөк тешик бар экен. Бардыгыбыз жабыла ошол жака көтөрүлүп бардык. Тешиктен ал эбак эле сыртка чыгып кетиптир. Биз дагы сойлоп отуруп сыртка чыктык. Тим эле кең ааламга чыккандай болдук. Биринин артынан бири ээрчишкен чакан топ бир-бирден кичи көзөнөктөн улам сурулуп чыгып отурушуп, кенен жайыкка чыга келишти. Атайы бирөөлөр тегиздегендей жайык төштүн таманы жалаң жалпак жалтырак таштар экен. Бул жерде ар түрдүү түстөгү таштардан башка эч нерсе жок. Өзүнчө эле тим эле керемет ажайып көрүнүш. Кадимки жомоктогудай асман да түнөрүп, башка түскө бөлөнүп турат. Ар кайсы түстөгү жалтырак таштар күнгө чагылышканда жылт-жылт этип, түстөрү улам өзгөрүп, өзгөчө кооздук берүүдө. Мындай кереметтүү көрүнүшкө бардыгыбыз оозубузду ача таң кала карап калдык. Тим эле жер үстүндө эмес, башка планетага түшүп кеткендей болдук. Акырын эңкейип жалтырак таштарга кол тийгизгенде бирөөлөр атайылап жылмалагандай, аябагандай сыйгалак экен. Жаратылыштын мындай табигый кооздугун көргөн эмесмин. Бул жерде мурда башка планетадан келгендер жашап кеткен го деп да ойлоп кетесиң. Бирибиздин артынан бирибиз ээрчише дагы алга карай кадам таштадык. Бир аз өткөн соң укмуштуудай көрүнүшкө туш болдук. Шыгыраган эле кандайдыр бир жаныбарлардын сөөктөрү. Денесинде бир дагы эт жок. Таптаза аппак болгон сөөктөр. Булардын эттери каяка жоголгон? Же буларды дагы башка жаныбарлар таптаза кылып мүлжүп жеп салганбы? Ооба, кандайдыр бир башка жаныбарлардын дагы бул жерде болгонун билгизип турат. Алар болсо мындай шыгыраган сөөктөр кайдан болмок эле? Бардыгынан дагы бизди аябай таң калтырганы арасында адамдын баш сөөктөрү да жүрөт. Бизде дагы бир таң калыштуу суроо пайда болду. Адам баласынын сөөктөрү бул жака кандайча келип калды? Же алиги самолетто казы болгондордун кээ бирөөлөрүн бул жака алып келип жешкенби? Же алар дагы бул үңкүргө баш багып, белгисиз жаныбардын курмандыгы болушканбы? Бардыгы табышмак. Бул жерден төмөн карай жылмышып түшүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Жайы төмөн карай түшүп кете берсе болчудай. Бирок бул төмөн карай кетчү өткөл кай жака алып барат белгисиз. Балким төмөн түшүп отуруп, ылдый жактагы жерге чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бардыр. Же туңгуюкка түшүп кетип, ал жактан чыга албай калабызбы? Же орусча айтканда тупикке такалып, кайра өйдө чыгып келебизби? Бул төмөн карай кетчү өткөл да биз үчүн табышмак болуп турду. Биз өмүрү көрбөгөн кооз ажайып табышмактуу көрүнүшкө оозубузду ача аңкайып турганда күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Көлөмдөрү иттей болгон же карышкырга, же түлкүгө окшобойт. Кулактары, куйруктары узун, аппак жалтырак жүндүү, азуулуу жаныбарлар пайда болду. Мындай жаныбарларды биз мурда көрбөптүрбүз. Алар дагы өзүнчө эле бир үйүр экен. Бардыгы азууларын көрсөтүшө, бизге кол салчудай, кандайдыр бир коркунучтуу үн чыгара, алдыга бизди карай жылып келатышты. Алдыбызда шыгырап жаткан сөөктөрдү ушулар алып келип жешсе керек. Түрлөрү аябагандай коркунучтуу жаныбарлар экен. Бизде да анча-мынча атуучу куралдарыбыз бар болчу. Аларга сүр көрсөтмөккө асманга карай 2-3 жолу атып ок чыгардык. Тегилер деле тоготуп коюшчудай эмес. Асманга аткан үнгө дегеле таасирленип коюшкан да жок. Алардын айбатынан айла жок. Биз артка чегинүүгө туура келди. Эгерде ылдамдык менен артка чегинип же чуркай турган болсок, алар жабыла кол салып, биздин ар бирибизди тытмалап жеп, заматта күм-жам кылышчудай экен. Бул жаныбарлардын бир эчкиге кол салып, көз ачып жумганча эч нерсесин калтырбай жеп ташташканын телевизордон көргөн болчумун. Ушунчалык тездик менен бири-биринен талашып жешкендиктен байкуш эчкинин сөөктөрү да калбай калган болчу. Ошондо 10 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде таптаза кылып жеп ташташкан. Анча-мынча калган ичеги карынын талашып жеп тарап кетишкен. Алардын тиштеринин ушунчалык курчтугуна, жырткычтыгына таң калгам. Азыр дагы биз ошондой болуп калбайлы деп чочулап жаттым. Тез арада тешиктин ичине сойлоп кирип кеттик. Тилекке жараша эч кимибиз зыян тарткан жокпуз. Алар тешик өткөлдөн батынып, бери карай өтө алышкан жок.
Арадан көп уақыт өтпей эле катуу чыркыраган үндөр чыгып калды. Карай салсак алардан эки эсе чоң дал эле өздөрүндөй болгон азуулуу жаныбарлар пайда болуп, тигилерди өлтүрүп, талап жеп, кырып кирди. Ал жак тим эле согуш талаасындай эле болуп калды. Чоң макулуктар кичинекей макулуктардын бир далайын өлтүрүп жиберишти. Үлгүрүп качкандары качып кетишти. Ал эги чоң макулуктар болсо шашпастан кичинекей өлгөн макулуктарды жеп жатышты. Ушунчалык коркунучтуу көрүнүш кадимки эле кинодогудай. Жерде эмес, башка планетадан жүргөнү элестеп кетти. Жер шарында биз билбеген ушундай таң каларлык жырткычтар бар экенине ишенбей да кетесиң. Белгисиз бул жырткычтар качан, каяктан пайда болушту? Балким башка планеталыктар алып келип, ташташып, ошондон тукумдап көбөйүшкөнбү? Же мурдатан эле бул жакта жашап келишкенби? Бизден эки эсе чоң болгон кар кишилерчи? Алар да каяктан пайда болушту? Айтор түшүнүп болбойт. Тигилер бул жака келип бизге да кол салышпасын деп, дароо көзөнөк тешикти бүтөдүк. Алар бизге көңүл бөлүп да койгон жок. Кайра эски орду жайыбызга келдик. Ары бери чыгып чалгындагандан чочулап да калдык. Бөөдөнөн бөөдө белгисиз жырткыч жаныбарлардын курмандыгы, же тагыраак айтканда жеми болуп калчудайбыз. Үңкүрдүн сыртында Алида болсо кар кишилердин жүрүшкөнү баскан добуштарынан, үндөрүнөн байкалып жатты. Биз алар үчүн күтүлбөгөн, чакырылбаган мейман болуп атсак керек. Бул аймакты негизинен эле алиги кар кишилер үстөмдүк кылышат окшойт. Анткени башка макулуктарга караганда бир топ эле акылдуу, күчтүү, анан шамдагай экен. Анысынан да эки аяктуу болуп, адамдарды туурап басып жүргөндөрүн карабайсыңбы? Биз үчүн бул жак, бул дүйнө чоң ачылыш болуп атты. Анткени адам аягы баспаган бийик тоолордун арасында ушундай жашоо бар экенин бири дагы билбесе керек. Караңгы үңкүрдө тынч 2 күн өткөрдүк. Тынч болбогондо эмне? Азыктарыбыз бар, жетиштүү. Биздин бул жакта экенибизди сырттагы вертолет менен качып кеткендер бардыгы билишет. Эртеби кечпи кандай болгон күндө дагы жардам келери бышык. Сырттагы кар кишилердин канчасы кетип, бул жерде канчасы калышты белгисиз. Акырындап отуруп бардыгы тынчып калышты. Андан кийин ушунчалык катуу аламат башталды дейсиң. Же тагыраак айтканда, ушунчалык катуу кыргын башталды. Азыр ошондогу окуяларды элестетсем, тим эле жүрөгүм титиреп кетет. Арадан дээрлик 1 аптадан ашык убакыт өтсө дагы, вертолет менен качып кеткендерден эч дайын жок болуп, кечиктирилип убакыт өтүүдө. Биз аларды 2-3 күндө эле келе калышат деп ойлогонбуз. Бир жагынан мурунку көнүмүш адаттагыдай эле азыгыбызды акырындап түгөнүп келе жаткан. Айтмакчы, ал азыктар атайын бизге деп алып келишкен азыктар болчу. Сыртта да канчалаган азыктар калды. Ушунчалык көп кар кишилердин күтүлбөгөн жерден кол салышарын эч кимиси күткөн эмес да. Катуу ызычуу башталганда, ар кимиси өз жаны менен алек болуша, сыртта картон ящиктерде жыйылып турган азык-түлүктөрдү ойлогондой эч ким болбосо керек. Аларды эстеп үңкүргө алып киргенге үлгүрө да албай калдык. Үңкүрдүн ичинде ошондой азыктардын 4төн 1 бөлүгү гана бар болчу. Дагы жакшы, алар болбосо бул жакта кайрадан ачкачылык башталмак. Бирок ошентсе да баары бир тамакты үнөмдөп жеп жаттык. Кызык, биздин адамдарга эмне болду? Тигил жакка аман эсен жетип алышты болду экен? Же эмне кырсыктады деп ойлойсуңбу? Андай болушу да мүмкүн. Кар кишилер аларды көздөй килейген таштарды мөндүрдөй ыргытып жаадырып атышты эле го. Ошолордун бирөөсү болбосо, бирөөсү эле вертолетко тийсе, уча албай кайра жерге кулап түшмөк. Андан Кудайым сактасын. Менин баамымча аман эсен эле учуп кетишкен окшойт. Анда гана алардан эч кандай байланышта дайындар да жок. Келип калышаар, үмүтүбүздү үзбөй туралы. Үңкүрдүн ичи канчалык кенен болсо дагы баары бир караңгы болуп турат. Сырт жактагы жылчыктардан анча-мынча кирген шоола гана ичине жарык берүүдө. Бир жагынан караңгылыкка көз дагы көнүп бүткөн. Айлана чөйрөбүздөгүлөрдүн баардыгын айырмалап караса болот. Ошону менен катар кол фонариктерибиз да бар, 2-3. Аларды бизге жардамга келгендер ала келишкен. Убакыт өтпөй жатты. Сырт жакта кар кишилердин көпчүлүгү кетсе дагы, анча-мынчасы калып бизди күзөтүп жатса керек. Кандайдыр бир добуштар угулуп атты. Үңкүрдүн оң тарап жагына көтөрүлүп кеткен Роберт кайра кайтып келди. Мен тетигил тараптан да төмөн карай кетчү үңкүр өткөл тешик көрдүм. Бул жактан таптакыр эле билинбейт да, көрүнбөйт да экен. 20 кадамдай төмөн карай түшүп барып кайра кайттым. Балким сырт жакка чыкканга ошол жакта тешик же өткөл бардыр. Сыртка чыгабыз деп кар кишилердин туткуну болуп калбайбызбы? Анан ушул жерде жата бермек белек. Андан көрө сыртка чыкканга өткөл же тешик жылчыктарды издеп көрөлү. Балким сыртка чыгып кетербиз. Биз 5 адам төмөн карай түшүп чалгындап келели. Балким бир нерсе таап каларбыз. Калганыңар бул жерде тигилерди күтүп тургула.
Кана ким барат? Калоочулар барбы? Тешик издеп, ары бери жактарга жүрүп, белгисиз ар кандай жырткыч жаныбарларга жолугуп атып, жалкып калышканбы? Эч кимиси көңүлдөнбөй турду. Эмнегедир менде ошол жака барууга каалоо болуп турду. Мен барам дедим. Аял кишинин өз жанын өзү тобокелдикке салып атканына бардыгы таң кала карап калышты. Бир аздан кийин дагы 2 эркек чыкты. 4-өбүз болдук. Калгандары көңүлдөнгөн жок. 4-өбүз өзүбүз менен кошо ар кандай куралдарды ала жөнөккө даярданып жаттык. Өткөн жолкудай кокусунан белгисиз жырткычтар кол салып калышпасын деп, атуучу куралдардан дагы алып алдык. Ошону менен катар бүгүн кечинде эле кайтып келебиз деген ниет менен бир күндүк азыгыбызды алып, өйдө карай көтөрүлүп жөнөдүк. Бул такыр эле башка тарап болчу. Үңкүрдүн ушул тарабына эгерим келбептирбиз. 10-15 кадамдай жогору көтөрүлгөн соң, ары карай кетчү киши бою аткандай оңурайган чоң тешикти көрдүк. Мен бул жака кирип төмөн карай бир топ жерге чейин түшүп барып келгем. Коркпой үркпөй чочулабай эле баса бергиле. Корко турган эч нерсе жок. Роберт өзү жол баштап берди. Анын соңунан биз жөнөдүк. Улам төмөндөп созулуп кете берди. Биз кол фонаригибизди күйгүзө, аярылай басып төмөн карай түшүп кетип бараттык. Кууш өткөл үңкүрдүн ичи кээ бир жери ным, кээ бир жери кургак, ал эми кээ бир жери болсо кадимки муздай сыйгалак. Айтор бири-бирибизге көмөктөшө төмөн карай түшүп келе бердик. Канча убакыт, канча аралык басканыбыз белгисиз. Төмөн карай түшүп кетип эле баратабыз. Өзүбүз дагы каяка баратканыбыз белгисиз. Бул эмне болгон ушунчалык узак өткөл таң калыштуу. Тим эле кимдир бирөө атайлап жасагандай. Улам төмөндөгөн сайын аба жетишпегендей араң дем алып бараттык. Узак жүргөнсүдүк. Билинбегени менен арадан 7 саат убакыт өтүп кетиптир. Бир жерден тыныгуу жасап, шам-шум этип алдык. Жаныбызда 2 кол фонарик бар. Алардын жарыгын үнөмдөп, бирөөсүн гана күйгүзүп, төмөн карай жыла бердик. Ой тобо, ушунчалык узак өткөлдү биринчи көрүшүм. Бир кезде алдыда баратканыбыз токтоду да арттагыларга кайрылды. Эмне кылалы? Кайра артка кайталыбы? Ушунчалык узак жүрүп койдук окшойт. Деги эле мунун аягы түгөнчүдөй эмес. Бардыгыбыз бир ордунда катып калдык. Эмне кыларыбызды билбей турдук. Анткени кайра өйдө карай көтөрүлүү өтө эле кыйын болчу. Андан көрө төмөн карай түшүп жолубузду уланта берели. Балким бир жерден сыртка чыкканга жылчык таап каларбыз. Кана эмне кылалы? Ушул жерден кайталыбы же дагы төмөн карай жолубузду улантып түшүп кете берелиби? Сен чарчаган жоксуңбу? Бардыгы мага суроолуу карап калышты. Мен чарчаган жокмун дегендей башымды чайкадым. Тээ тоонун туу чокусунан төмөн карай кеткен чуңкур бирде кууш өткөлү болуп, араң түшүп, бирде кенен эч кыйналбастан түшүп келаттык. Кетип эле бара жатабыз. Каяк жака баратабыз өзүбүз дагы билбейбиз. Улам төмөндөгөн сайын коркунучтуу боло баштады. Тим эле жердин бети кабат түбүнө кирип бараткандай эле болуп атты. Менин көз алдымда жер түбүнө тозокко кетип бараткандай туюм болууда. Өйдө карай көтөрүлгөндө буттар чарчачу эле. Төмөн карай түшүп баратканда буттарыбыз дал эле ошондой чарчады. Ички өткөлдүн ичи кээде ным, сыйгалак, кээде таштак, кээде кум, кээде кургак. Айтор улам төмөн жылган сайын жер катмары улам өзгөрүлүп, алмашып жатты. Төмөн карай түшүп отуруп, акыры тажапта кеттик. Бардыгыбыздын ичибизде биз каяк жака баратабыз деген суроо туулуп, каяка кептелер экенбиз, эмне болор экенбиз деген зор күмөн ар бирибиздин жүрөгүбүздү эзип баратты. Ушул боюнча жердин 7 кабат түбүнө кирип кетип, дайынсыз жоголобузбу деген да ой пайда болууда. Өмүрүмдө мынчалык узак аралыкта төмөн карай түшүп көргөн эмесмин. Бул эмне болгон оюкча, же суу оюп жасаганбы, же башка планетадан келгендердин жасаган жолубу? Кокус башка планеталыктар жолугуп калса эмне болот? Күтүлбөгөн жерден алды жакта жол баштап баратканыбыз катуу кыйкырып жиберди. Эй, тигини каргалачы. 2 аяктуу бир макулук жүрөт. Биз кол фонаригибиздин жарыгын алды жака багыттадык. Бирок эч нерсе көрө алганыбыз жок. Мен точно көрдүм. 2 аяктуу экен. Бизди көрө сала өтө көз ачып жумганчалык ылдамдык менен төмөн карай түшүп кетти. Бардыгыбыз бир жерге топтоло, бир аз аярылай, тыныгуу жасадык. Баса айтмакчы, чылым чегүүгө болобу? Ушунчалык чылым чекким келип атат. Арабызда жүргөн индус жигит бардыгыбызга суроолуу карады. Азырынча болбойт. Бир нерсе болуп аталышып, бардыгыбыз тирүүлөй күйүп кетпейли. Чыдап тур. Мейкиндикке таза абага чыксак канан тартасың. Жердин 7 катмар түбүнө кирип баратсак, каяктагы мейкиндикти айтып атасың? Анан бардыгыбыз жол баштап бараткан Корей улутундагы жигитке кайрылдык. Алиги 2 аяктуу макулукту даана көрдүңбү?
Ооба, менин көздөрүм мени эч убакта алдаган эмес. Кандайча силер көрбөй калдыңар? Дал эле 3-4 кадамдай жерде бизди былк этпей карап туруп, заматта көздөн кайын болуп кетпедиби? Эгерде сенин көргөнүң чын болсо, анда жер алдында жашоо бар. Бирок сак болушубуз керек. Кокусунан ошондой макулуктардын кол салуусуна кабылып, алардын курмандыгы болуп калбайлы. Эмне кылалы? Төмөн карай түшөрөлүбү? Эми кайра өйдө карай көтөрүлгөнгө эч мүмкүн эмес. Дараметибиз да жетпейт. Төмөн карай кыймылыбызды улантып кете беребиз. Же ушул боюнча жердин 7 кабат түбүнө кирип кетип, дайынсыз жоголуп өлөбүз, же бир нерсенин үстүнөн чыгабыз. Алиги эки аяктуу макулукту чындап көргөн болсоң, анда өлбөйбүз. Бул жакта жердин түбүндө жашоо бар. Кеттик, сапарыбызды уланттык. Бардыгыбыз ордубуздан козголо кыймылыбызды андан ара уланттык. Кетип эле бараттык. Канча жүргөнүбүздү билбейм. Бир кезде өткөлдүн соңу өтүп, чоң таш дубалга кептелип калдык. Андан ары төмөн карай түшкөнгө өткөл жок экен. Бардыгыбыздын заманабыз куурула түштү. Дароо өлөт деген ушул турбайбы деген ой кетти. Анткени кайра артка кайтууга, өйдө карай чыгууга эч мүмкүн эмес болчу. Дараметибиз да жетмек эмес. Айлабыз кете бир жерге үймөлөктөшүп отуруп калдык. Жогору жагын карап турган Роберт күтүлбөгөн жерден ордунан атып турду. Тетиги жакты карагылачы. Таш дубалдын боорунда 2 киши кенен баткандай оюкча турат, көрдүңөрбү? Бардыгыбыз Роберт көз жүгүрткөн жакка карадык. Мындай караганда таптакыр эле байкалбайт экен. Жакшылап кунт коюп карап, кара оюкча бар экенин байкадык. Роберт ордунан туруп, ошол оюкча жакка барып, кол фонаригин жарык кылды. Өткөл бар экен, кеттик. Бардыгыбыз ошол оюкчага кирип, түз жүрүп отурдук. Бул жолкусунда төмөн түшпөй түп-түз жүрүп отурдук. 1 чакырымдай жүргөн соң, оюкча кайрадан төмөн карай түшө баштады. Эмне кылалы дегендей бардыгыбыз бири-бирибизге суроолуу карадык. Анан эч унчукпастан кайрадан төмөн карай түшүүнү уланттык. Ушул боюнча жүрүп отуруп, жердин эң түбүнө кирип кетебизби деп да чочулап жаттык. Бирок бардыгыбызда тең кандайдыр бир жашоодон үмүт болуп жатты. Төмөн карай түшүп жүрүп отуруп, кандайдыр бир ичи аябагандай кенен чоң үңкүргө туш болдук. Ичинин кенендиги узун туурасы 15-20 кадамдай аябай чоң үңкүр экен. Мындан ары эч жакка кетүүгө жол жок. 4 тарабыбыз таш дубалга кептелдик. Бардыгыбыз бир топ эле чарчап чалыгып, алыбыз кетип калган болчу. Болду, мындан ары жолда өткөл да жок. Эми ушул жерде биздикилерди күтүүгө туура келет. Алар биздин бул жакка кеткенибизди бардыгы билишет, издеп келип таап алышат. Эгер келишпесечи? Анда ушул жерде сөөгүбүз сепет болот. Бардыгыбыз аябай чарчагандыктан таштак ным жерге сулай жата кеттик. Мени өзүнөн өзү уйку тартып, ушунчалык уктагым келип атты. Бир кезде Роберт дагы ордунан атып турду. Тыңшагылачы, суунун шаркыраган добушу угулуп жатабы? Бардыгыбыз тым-тырс болуп тыңшап калдык. Чын эле суунун шаркыраган үнү угулуп жатты. Бирөө көчкө ийне сайгандай, бардыгыбыз ордубуздан атып тура, суунун добушу чыккан тарапка жөнөдүк. Ооба, биз жаңылбаптырбыз. Кандайдыр бир жактан чыккан чоң суу катуу ылдамдык менен агып, кандайдыр бир жакка кирип кетип жатат. Бул суу токтобой катуу ылдамдык менен агып жаткан соң, жер үстүнө агып чыгып жатат. Кана бардыгыбыз ушул суунун агымына кошулуп агып кеттик. Же ушул суудан ажал табабыз, же ушул суу бизди ажалдан куткарат. Роберт артындагы баштыгын чечеп салып, катуу агып жаткан сууга боюн таштады. Ал көз ачып жумганча кандайдыр бир белгисиз туңгуюкка суунун агымы менен кирип кетти. Калганыбыз бири-бирибизди жалдырай карап туруп калдык. Бизде эки ой максат турду. Же ушул суудан өлөбүз, же аман калабыз. Жанымда турган Корей улутундагы жигит сууга боюн таштады эле, көз ачып жумганча сиңип кетти. Анан бирибиздин артынан бирибиз сууга боюбузду таштадык. Ушунчалык катуу ылдамдыкта таштай болгон муздак суу бизди каяккадыр агызып жөнөдү. Тоо ичиндеги суу ушунчалык тездик менен агат экен. Тим эле өтө эле катуу ылдамдыкта мени каяккадыр агызып алып жөнөдү. Суу агып жаткан көзөнөктүн узун туурасын эсептегенде 1,5 квадрат метрдей эле келет экен, менин эсептөөм боюнча. Бул тек гана болжолум, балким андан чоң же кичирээк болушу мүмкүн. Так эсептегенге мүмкүн эмес. Бирок көзөнөктөгү толтура суу кайдадыр агып мени алып кетип жатты. Бул жерде өлүмдөн башка эч нерсени ойлобой да калат экенсиң. Айланан капкараңгы, дем албай, суунун агымы менен кетип баратасың. Эгерде суунун өткөл тешиги аябай узак болсо, тумчугуп өлүп калышың да мүмкүн. Алдыбызга кеткен адамдарыбыздын бирөөсү бир нерсеге илинип чыга албай калыптыр.
Катуу ылдамдык менен келаткан мен аны уруп кеткенде кийими айрыла экөөбүз тең чогуу агып жөнөдүк. Ал адамдын ким экенин да билгеним жок. Көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта эч нерсе көрүнбөйт да экен. Эң башкысы аны ал жерде калтырбай өзүм менен ала кеткеним жакшы болду. Болбосо аны шум ажал тооруп калган болчу. Убакыт өткөн сайын дем алуум кыйындап, тумчугуп бараттым. Сууну оозума мурдума кийирбөөгө аракет кылып аттым. Суу ичиме кирип кетсе, анда эле ишимдин бүткөнү. Катуу ылдамдыкта агып баратып, менин дагы кийимим бир нерсеге илинип калды. Бактым бар экен. Кийимим айрылып кетип, суу андан ары катуу ылдамдыкта алып жөнөдү. Демимди ичине кармоо уламдан улам кыйындап, жаным көзүмө көрүнө баштады. Дагы бир канча убакыттан кийин суу жутуп, эсимди жоготуп коймокмун. Мени да шум ажал тооруй баштады. Бир кезде те алыс жактан жарык көрүндү. Ошол жака көздөй өтө эле тездик менен жакындап бараттым. Бир кезде жарыкка жетип келдим да, абага көз ирмемчелик убакытка калкып, анан төмөн карай кулап жөнөдүм. Бул жар боорунан атып чыгып төмөн карай кулаган шаркыратма экен. Анын бийиктиги канча экенин дагы билбейм. Көз ачып жумганчалык ылдамдыкта төмөн карай кулап, терең көлмөгө кирип кеттим. Ошол кыска убакытта абадан кире жутуп калганга үлгүрүп калдым. Көлмөнүн түбүнө чейин жетип, кайра өйдө карай теминдим. Көп өтпөй суунун үстүнө калкып чыга келдим. Эки жагыма көз сала, анан жээкти карай чаба куруп жөнөдүм. Жээк деле анча алыс эмес экен. Чоң жалтырак таштын үстүнө жармашып чыгып, бир азга эсимди жыйдым. Калгандары эсиме түшө ордумдан атып турдум да айланага көз жүгүрттүм. Экөөсү суу жээгиндеги кумда араң жан дем алып жатышат. Дагы бирөөсү ташты кучактаган боюнча кез-кез кыймылдап коюп, башын мен жакка буруп көзүн ачты. Бирөөбүз жок. Жанагы орто жерде бир нерсеге илинип, мен уруп кеткен киши болуш керек. Ал тээ жогору жактагы шаркыратмадан төмөн карай кулап, эсин жогото суу түбүндө калып калды окшойт. Мен сууда сүзгөндү жакшы билчүмүн. Тээ студент кезимде дайыма бассейнге, жайында көлгө барып, дегеле суудан чыкчу эмесмин. Суу алды менен сүзгөндү, чаба курганды мыкты өздөштүрүп алгам. Эч ойлонбостон дароо кайра сууга секирдим. Туп-тунук көк кашка муздак сууну алды менен сүзө алиги кишини издей баштадым. Мени таң калтырган дагы бир нерсе, суунун ичинде көптөгөн балыктар ары бери сүзүп жүргөнү болду. Тобо, булар каяктан келишти? Анан ойлоп койдум. Тээ төмөн жактан жогору карай өрдөп сүзүп келишсе керек деп. Дем алуум кысылып баратканда суу үстүнө көтөрүлүп чыгып, кайрадан суу түбүнө чөмкүдүм. Бул жерде бир секунд дагы ойлонууга убакыт жок болчу. Суунун көлмөнүн тереңдиги менимче 4-5 метрдей келет окшойт. Ары бери сүзүп жүрүп, ал кишини таап алдым. Мен ойлогондой эле ал көлмөнүн эң түбүндө, кум арасында кыймылсыз жатыптыр. Дароо кийиминин желкесиндеги жакасынан алдым да жогору карай алып жөнөдүм. Бат эле суу үстүнө калкып чыгып, экөөбүз тең жээкке чыга келдик. Беркилер да эбакта эстерине келе бизди күтүп турушуптур. Мага көмөк көрсөтүшө тигине дароо жээкке көтөрүп алып чыгышты да чалкасынан жаткырышты. Өлүүсү тирүүсү билинбей, ал кыймылсыз жатты. Корея улутундагы жашы 35-теги жигит. Биздин билишибизче ал алигиче үйлөнө элек жигит эле. Бир жолу мен али бойдокмун деп айтканына кулагым чалган. Бардыгыбыз туш-туштан жабыла аны жасалма дем алдырууга өттүк. Канчалык аракет кылсак дагы былк этпей жата берди. Айлабыз кетип, заманабыз куурула түштү. Биз аны өлүп калды деп ойлодук. Акыркы үмүттөр менен күрөшүп, көкүрөгүн катуу баскылай, оозуна жел киргизе үйлөп аттык. Дегеле тирүүлүктүн белгиси жок. Бардыгыбыздын кабагыбыздан каржай, бири-бирибизди үмүтсүз тиктеп калдык. Бир маалда эле анын оозунан фонтандай болуп суу атылып чыгып, чүчкүрүп бышкырып калса болобу. Эсине келе көзүн ачып бизди карады. Мындай күтүлбөгөндүккө бардыгыбыздын кубанычыбызга нур жаады. Ал жаткан жеринен акырын козголо отура кетти. Кудайыма тобо, бардыгыбыз аманбыз, түгөлбүз. Роберт быр сыйра топту түгөлдөп алды. Ошондон кийин гана айлана чөйрөбүзгө караганга мүмкүнчүлүк алдык. Суу жар боорунан атылып чыгып, 30 метрдей жерден шаркыратма болуп, бул жака кулап көлмөгө кошулат экен. Ал эми көлмөнүн жээги ушунчалык кооз, бак-дарактар, жап-жашыл болгон өсүмдүктөр, гүлдөр, мап-майда болгон кум, айтор бул жака келбей салса болчудай экен. Мен бала кезде кинотеатрдан биздин эрага чейин миллион жыл деген кино көргөм. Бул тике жарларда, шаркыратмада, туп-тунук көлмөдө дал эле ошол кинодогуга окшошуп кетет.
Тимелет тагы эле ушул жерден тартып алгандай. Бир кезде Роберт эсине киргенде кыйкырып жиберди. Ой, эсиңе жарашчыкыр десе. Биз мурун бул жерден өтпөдүк беле? Эсиңерде барбы? Могул шаркыратма, анын жанындагы жалтыраган чоң аппак таш, тигил бактырактар. Ар кайсыл түстөгү илинип турган чүпүрөктөрдү карасаңар арчадагы. Ошону карап, мазар тууралуу тараш-тарс болуп кетпеди беле? Тигине ошол мазар. Бардыгыбыз эсибизге келе, ошондо гана бири-бирибизге жылмая карадык. Тигил кишинин көз учу жетпеген бийик зооканын башына чыгардан мурун дал эле ушул шаркыратманын жанына эс алганбыз. Кайрадан жогору жака көз чаптырдык. Ооба, бардыгы тааныш. Бийик жардын чокусуна чыгыш үчүн канчалаган гана убакыт талап кылынды эле. Эми ал жактын сырын болсо эң жакшы билебиз. Азыр ал жакта алиги кар кишилер кутуруп, сайрандап жүрүшөт. Ар кимибиз түрмөдө узакка отуруп, эркиндикке эми гана чыккандай өзүбүздү жеңил сезип отурдук. Бет алдыбызда адам буту басып баргыз ак кар, көк муздуу бийик зоокалар чаңкайып көрүнүп турду. Бир аз эс алып эсибизди жыйып отурган соң, андан ары эмне иштерибизди пландаштырдык. Анан төмөн карай түшүп, айылдарды аралап, кала жака кетмей болдук. Биз эми өйдө жака кайтып бара албайбыз. Барганга да эч мүмкүнчүлүк жок. Андан көрө Борбор калаага барып, ошол жактагылар менен акылдашалы. Баары бир бул маселени биз өз алдыбызча чече албайбыз. Тигилер чечет. Тигил үңкүрдө камалып жаткандардын маселесин кантип чечебиз? Биз аларга эч жардам бере да албайбыз, бара да албайбыз. Андан көрө Борборго барып, ал жактагылар менен чогулуп келели. Бардыгыбыз жапатырмак ордубуздан турдук. Көз мелжиткен, адам буту басып барбаган бийик зоока башына көз жүгүртүп алдык дагы кадамыбызды төмөн карай таштадык. Мен ичимден өзүмчө ойлонуп кетип бара жаттым. Ооба, мындай караганда жогору жак жансыз ак кар, көк муз болуп көрүнүп турат. Бирок ошол тарапта да башка дүйнө, жандуу макулуктар бар экенин эч ким билбейт. Ал эми ал жактагылар болсо, бул жакта таптакыр башкача жашоо бар экенин билишпейт. Анткени ушунчалык бийик, тике тоо башынан бир да бирөөсү түшүп келе алышпайт. Бул жак менен тигил тарап өз-өзүнчө эки дүйнө болуп бөлүнүп турат. Биз Борбор калаага барганда, ал жактагылар мындай күтүлбөгөндүккө биз кандайча келип калганыбызга аябай таң калышты. Бир эсептен бардыгыбыздын аман экенибизди билишкенде, ого бетер кубанычка батышты. Үңкүр ичинде канча киши камалып жатканын, алардын азык-түлүктөрү дагы канча күнгө жетерин бизден тактап алып, 7 вертолетко отуруп, куралдуу бир армиянын коштоосу менен дароо эле ошол жака учуп жөнөдүк. Сиз аялсыз, ал жака барбай эле койсоңуз жакшы болот эле деп өтүнүштү. Бирок мен алардын өтүнүчүн дароо эле четке кактым. Окуянын бардыгына ушунчасына катышып, соңу кандай болорун өз көзүм менен көрбөй, тигилерден четте бөлүнүп калгым келген жок. Бүгүнкү заманбап техникалар кандай гана күчтүү. Тигил жактан кайтып келатканда дээрлик 1 сутканы талап кылды эле, ал жака вертолеттор менен 2 саатка жетпей эле жетип бардык. Улам жогору көтөрүлүп отуруп, өзүбүзгө тааныш болгон эски самолеттун талкаланган калдыктары көз көрүндү. Дал эле ушул жерде узак убакытка алиги кар кишилерден корголгонбуз. Ал жерге токтобой андан ары көздөй учуп кеттик. Биздин негизги максатыбыз үңкүрдөгүлөрдү аман эсен алып чыгарып кетүү эле. Көзгө үйүр алынып калган жерге бат эле жетип келдик. Ал жакта бирин-серин эле кар кишилердин жүргөнү болбосо, өткөн жолкудай жайнап ары бери басып жүргөндөр көрүнбөйт. Биринин артынан бири удаа келип конуп аткан вертолетторду көрүп, алардын сүрүнөн тигилер качып кетишти. Вертолеттордо жалпы жонунан катуу куралданган 200дөй жоокер бар болчу. Акырындап бардыгы жерге түшүп, дүрбүлөрү менен туш тарапка көз чаптырыша сак болуп турушту. Командирлердин буйругу менен киши көтөрө албаган чоң таштарды мина, бомбалар менен жардырып, майдаланган таштарды тазалап атышып, үңкүрдүн оозун ачып алышты. Ичиндегилер кыймылдоого алдары жок, араң жан эле кыймылдап калышыптыр. Алар биздин тирүү экенибизди көргөндө ого бетер таң калышты. Биз силерди убакыт эле жырткычтарга таланып жем болуп өлүп калышты деп ойлогонбуз. Тобо кандайча аман калып, кандайча тигилерге кошулуп кеттиңер? Үңкүрдөгүлөрдүн бардыгы бизге суроолуу карап турушту. Биз болсок окуяны бүт түшүндүрүп айтып бердик. Анан эмне болду билесиңерби? Дал эле өткөн жолкудай окуя кайталанды. Тоо башында кайрадан жыбыраган кар кишилердин караандары пайда болду. Биздин куралчан жоокерлер дароо ордуларына туруша атуучу куралдарын ошол жака багытташып, октошуп атууга даяр болуп калышты. Көп сандагы кишилерди көрүп, адегенде бардыгы кол салганга даабай, жалдырай карап турушту.
Анан эле күтүлбөгөн жерден чоң таштар мөндүрдөй биз жакты көздөй жая баштады. Аларга биз тараптан да ок чыгарууга буйрук берилди. Чоң таштар учуп келип, жокерлерге тийгенде колу буттары үзүлүп, курсактары жарылып, ичеги карындары чубалжып, башка тийгендеринин мээлери чачырап кетип жатты. Ушунчалык коркунучтуу көрүнүш ооба. Өткөн жолу дагы ушундай көрүнүштөр болгон. Бир кезде алар жапайы чаңырыкты салыша, болгон күчү менен биз тарапка катуу чуркашып, агылып жөнөштү. Биз тараптагылар огномет, миномет, пулемет, гранатомет, колго көтөрүп жүрүүчү жеңил замбиректер, автоматтар менен аларды карай мөндүрдөй жааган октор менен тосуп алышты. Ар кайсы жердин бардыгында жарылуулар болуп, кар кишилер биринин үстүнө бири оң кошуп атып кулаша, жарадар болгондору жарадар болуп, өлгөндөрү өлүп, ага болбой эле болгон күчтөрү менен алдыга карай чуркап келе беришти. Бардыгына кылдат көз чаптырып турган командир бери жакта тургандарга даярдангыла деп буйрук берди. Өтө эле тез ылдамдык менен келаткан тигилерди огнометтун оту менен тосуп алышты. Алдыга карай атылган ушунчалык жалбырттаган ысык отторго дай албай, бир далайы өлүп, бир далайы жабырланып кайра чегиништи. Огнометтордун сүрү дагы жаман болчу. Айлана тим эле күйүк чыттанып кетти. Мен илгери бала кезде кой сойгондо, баш шыйрактарды куйкалаганда дал эле ушундай жыт-жыттанчу. Ооба, алардын бир тобу тирүүлөй куйкаланып өлүштү. Тигилер бизден артка чегинип кетишкенде бир азга жымжырттык пайда болуп, өз тарабыбызга көз жүгүрттүк. Кеминде эле 50дөй жокер каза болсо керек. Дээрлик бардыгы таштардын соккусунан жабырланышкан. Акыл эсибизди жыйнаганча кайрадан бизди карай мөндүрдөй жааган таштар учуп келе баштады. Буга биз дагы туруштук бере албай, четинен кулап, атуучу куралдар иштен чыгып, коргонууга мүмкүнчүлүк болбой айлабызды алты кетире баштады. Мени вертолеттун ичине алып кирип, далдоо жерге отургузуп коюшкан болчу. Бирок мен корголоп отургум келген жок. Ызычуу, тополоңду өз көзүм менен көргүм келип, терезенин айнегинен сырт жакка көз чаптырып турдум. Бир кезде адамдын кучагы жетпеген чоң таш дал эле менин жанымдан зуу этип өтүп кетип, вертолеттун айнегин талкалап ичине кирип кетти. Аз эле мындайраак болгондо мага тийип, мени күмжам кылмак. Бактым, ичер суум бар экен. Болбосо, ооба, дагы Кудайым сактады. Вертолеттун ички аппараттарынын бардыгы талкаланып иштен чыкты. Канча вертолет ушундай акыбалда болуп, иштен чыкканы белгисиз. Эзелтеден ак кар, көк муздуу, адам баласынын буту жете албаган бийик тоо арасында жашаган жапайы адам түспөлдөшкөн кара кишилерден ушундай сокку болорун эч күткөн эмеспиз. Ушунчалык катуу күч менен учуп келип тийген зор таштардан 3-4 вертолеттун тамтыгы чыгып, талкаланып кетти. Кайрадан алардан коргонууга, чегинүүгө, анан качууга туура келди. Анткени ушунчалык мөндүрдөй жааган таштардан коргонууга эч мүмкүн болбой калды. Ошентип кайрадан алардан качып жоголдук. Төмөн карай түшүп келип, бери жактан өзүбүздүн акыбалыбызды карап көрсөк, тигилерге караганда биз көбүрөөк жабыркагансыйбыз. Анткени 7 вертолеттон 3-өсү эле калыптыр. Барган бир рота куралчан жокерлердин жарым пайызы ошол жакта катуу жааган таштардан курман болуп, 70% жаракат алышыптыр. Бардыгы тең аларга ызырынып турушту. Борборго кайтып келгенибизде жергиликтүү куралдуу күчтөр министрлигинин, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана өкмөт башы болгон бир топ министрлер чогулуп алып, бул маселени талкууга алып жатышты. Өзү жетектеп, башкарып барган аскер күчтөрүнүн жетекчиси полковник Исмаилов болгон окуяны кырдаалды түшүндүрүп, отчет берип жатты. Жалпы жонунан мен жетектеп барган ротанын ичинен 70 жокер жаракат алып, 50дөн ашыгы каза болуптур. 4 вертолет талкаланып, таптакыр жарактан чыккан. Дагы бир вертолеттун акыбалы начар. Аны оңдодон өткөрбөсө кайрадан абага көтөрүлүүгө мүмкүн эмес. 10 чактыдай миномет, 20 гранатомет, кол пулеметтор, огнеметтор жараксыз болуп калды. Жокерлердин өлүгү болсо ошол жакта калып, аларды алып кетүүгө мүмкүн болгон жок. Адам этинин даамын татып калган алар өлгөн жокерлердин этин талакейге салып жеп аткандарына көзүм чалып калды. Зал бир азга жымжырт боло түштү. Куралдуу күчтөрдүн өкүлү трибунадан акырын түшүп, ордуна барып отурду. Премьер-министр бардык министрлерге кайрылды. Кана айткылачы, бул акыбалды кандай кылып чечебиз? Аларды жөн жайына коелу десек, биздин адамдарыбыздын канчасын зыянга учуратып, өлтүрүп жиберишти. Канчалаган гана техникабыздан айрылдык. Же мейли, өздөрүнчө жашап өз оокатын кыла беришсин деп жөн жайына коелубу?
Мен сүйлөсөм болобу? Каржы министрлиги ордунан акырын козголду. Эмне айтар экен дегенсип бардыгы тым-тырс болуша аны карап калышты. Ал тамагын кырына акырын сөз чугунулады. Аларды жайына коюп тынч жашатууга мүмкүн эмес. Бул жерде дагы бир маселе турат. Так эле ошолор жашаган аймактан анча алыс жердеги үңкүрдө чоң казына кенч жатат. Үңкүрдүн ичиндеги дубал бетинин баары эле алтын экен. Бирок ал жакта канча тоннадагы алтын жатат белгисиз. Балким биздин өлкөнүн экономикасынын өнүп өсүп кетишине ошонун жардамы тияр. Балким ал жакта алтындан башка дагы көптөгөн баалуу заттар болушу да мүмкүн. Аларды тактап, изилдегенге алие жапайы кар кишилериң эч мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан биринчи кезекте алардын көзүн курутуу керек. Алардын көзүн курутуу үчүн эбегейси зор куралдуу күчтөрдү, тагыраак айтканда аскер техникаларын алып баруу керек. Куралдуу күчтөр министрлиги өз оюн айтып кирди. Алар менен кармашууга биздин куралдуу күчтөр жетишсиз, же тагыраак айтканда алсыз болуп жатат. Ошондуктан аларды жок кылуу үчүн чет өлкөлөрдөн жардамчы күч керек. Бул жерге чет өлкөлүктөрдү кийлигиштирбей койсок кантет? Кайрадан Каржы министрлиги ортого кийлигишти. Анткени үңкүрдүн ичинде баалуу кенч жатат. Канча тонналаган таза алтын бар. Ошондуктан чет өлкөлүктөр муну билбей койгону дурус го дейм. Эч мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө алардын көзүн курутуубуз абзел. Ички иштер министрлигинин өкүлү да өз оюн билдирди. Өзүңөр деле көрдүңөр. Алар канчалаган гана техникабызды жок кылып, адамдарыбызды өлтүрүштү. Эгерде аларды өз жайына койсок, биз тараптан зыян тартуулар, өлүм житимдер улана берет. Мен алардын арасында жөнөкөй эле кызматкер болгондуктан чет жакта отуруп алып алардын ар бир сүйлөгөн сөзүн кагазга түшүрүп жаттым. Бул жакка пресса өкүлдөрүн, ошондой эле бул ишке тиешеси жок адамдарды киргизүүгө тыюу салынган болчу. Ар бир кире бериш жерди милиция кызматкерлери тосуп турушту. Мен бул операцияга башынан катышып жүргөндүктөн мага кирүүгө, жыйналышка катышууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бул шашылыш чогулуш эч кимге билгизилбей жашыруун түрдө болуп өттү. Ооба, анын дагы негизи бар болчу. Анткени бул жерде бирден бир негизге болгон алтын маселеси, анан адам баласына өтө коркунуч туудуруп, зыян алып келип жаткан кар кишилерди жок кылуу маселеси каралып жаткан болчу. Мен бир четте тынч отуруп алып бардыгын кунт коюп карап, ар биринин сөзүн угуп отурдум. Талкуу аябай катуу жүрдү. Ортодо көптөгөн талаш тартыш болуп өттү. Кээ бири кар кишилерди жайына коелу, мейли өз окаттарын кылып, өз күнүн көрө беришсин дешсе, көпчүлүгү ага каршы чыгышты. Акыры узак талаш тартыштан кийин кар кишилерди таптакыр эле жок кылып, тукум курут кылууну чечишти. Бардыгы ушундай жыйынтыкка келишти. Атүгөл добуш да берип жиберишти. Добушта кар кишилерди жок кылалы деген топ жеңишке жетип кетишти. Анан бардыгы буга бир добуштан макул болушту. Алардын бул чечими мага анча деле жаккан жок. Алар деле биз сыяктуу жашап жаткан макулуктар да. Таптакыр тукум курут кылабыз дегени болбойт го. Албетте алар дагы адам баласына кол салып, жырткычтык менен өлтүрүп, жеп салып жатышат. Алар жапайы айбандар да. Дегиле айбандарга теңелип үчөшпөш керек болчу. Анткени биз деген аң сезимдүү адам баласыбыз да. Боорукердик аяоо деген бизде болуш керек. Болуптур. Алар бизди аяшпасын. Биз алардай болбошубуз керек эле. Эмнеге эле бардыгы жапа-тырмак үчөшүп алышты билбейм. Жапайы жандыктарга эрегишпей койсок деле болмок болчу. Мейли, эми өздөрү билишсин. Биз деген жөнөкөй адамдарбыз. Чоң кызматта иштегендер менен талашып тартыша албайбыз. Дегиле бул кандуу пландын акыры аягы эмне болуп бүтөр экен? Кудайым сактай көр. Кайрадан кар кишилерге сокку уруу жөнүндө даярдыктар жүрүп жатты. Бул жолкусунда мурункудан да катуу даярдыктар көрүлүп жатканын бардыгын өз көзүм менен көрүп турдум. Эми эмне болор экен деп өзүмчө бушайман боло, таң атканча уктабай да чыкчу болдум. Демек, кар кишилердин бири калбай бардыгы жок болушат экен да. Алар кырылса, ал жакта жашаган башка жаныбарларга да таасири тиет болуш керек. Эмне, ал жакта бардыгы кырылып жок болуп жашоо токтолобу? Ооба. Азыркы күндө ошол адам буту басып бара албаган тоо тарапта канчалаган гана биз билбеген белгисиз жан жаныбарлар жашап жатышат. Адам баласы алардан кыйындыгын, өзгөчөлүгүн көрсөткүсү келип жатабы? Биз анда жырткычтардан эмне айырмабыз бар? Чынында эле адам баласынын жырткычтыгы мен ойлогондон да жаман болуп чыкты. Анткени бардыгын өз көзүм менен көрүп, бардыгына өзүм күбө болбодумбу? О жараткан Аллахым, өзүң кечире көр. Дегиле ушундай аламатты мен дегиле көргөн эмесмин. Өзүбүздү өзүбүз кээде бир кечирбей кетебиз. Аң сезимдүү адам баласы болуп туруп, айбандарга теңелип, алардан дагы төмөнкү деңгээлге түшүп,
таш боор жырткычка айланып кеткенибиз, адамдык ыйык сезим, ыймандыктан чыгып кеткенибиз. Мындай болот деп эч күткөн эмесмин. Алтынга болгон ач көздүк, айбандарга болгон таш боордук ар биринин жүрөгүнө кирип,ээлик кылып алды. Кылымда баккар көк музду тоолорду мекендеп келген кар кишилерди тукум куруткылоо, жок кылуу идеясы бардыгынын жүрөгүндө ойноп турду. Аларды жок кылуу үчүн өнүккөн чет өлкөлүк аскер күчтөрүн жардамга чакыра башташты. Ири өлкөлөрдүн бири болгон Кытай, Америка, Россия, Корея өлкөлөрүнө жардам сурап кайрылышты. Башкаларын билбейм. Бул өтө эле кечиримсиз, анан уят иш болду. Анчалык деңгээлге барбай эле коюшса болмок биздин өлкө. Көп жылдан бери Бирдиктүү Союзда жашап келген Россия өлкөсү биринчи жардамга келди. Анын үстүнө биздин өлкөдө алардын авиа базасы бар эмеспи? Согуштук техникалардын бири вертолеттордон 10дон ашык, ошону менен катар эң мыкты куралданган Россия жокерлеринен 2 урота жөнөтүлүптүр бул жака. Аларды толугу менен тымтыракайын чыгарып кыйратканга биздин куралдуу күчтөр эле жетиштүү болот. Башка өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүн чакыруунун зарылчылыгы деле жок деп Россия куралдуу күчтөр министри бул маселени толугу менен өз мойнуна алды. Бирок ага карабай эле Корея менен Кытай өлкөлөрүнөн дагы куралдуу күчтөрү жардамга келип атышты. Аларга да тоо арасындагы үңкүрдөгү алтын тууралуу маалымат жетиптир. Алардын планында эки гана нерсе турду: алтынга кийлигишүү, анан жырткычтарды түп орду менен жок кылуу. Ошондо эмнегедир өлкөлөр арасында өз ара тирешүү пайда болуп кетти. Бул эмнеден келип чыкканы бардыгына эле белгилүү болчу. Алтын маселеси, ооба, ортодо кагылышуу да болуп кетет беле, ким билет. Кадимки кандуу майданга аттанышкан жокерлер сыяктуу бардык куралдуу күчтөр жүрүшкө даяр турушту. Жергиликтүү биздин өлкөнүн президентинин уруксаты менен бардыгы тээ алыскы тоо тарапты көздөй жөнөп кетишти. Бир канча өлкөнүн бириккен геологторуна кошулуп, мен дагы Россия аскер вертолетуна отуруп, тоо тарапты көздөй багыт алдык. Бир жамандыкты сезгендей, эмнегедир жүрөгүм элеп-желеп боло, жанымды коерго жер таппай бараттым. Биринин артынан бири ээрчишкен вертолеттор ушунчалык тез ылдамдык менен көздөгөн жерине бат эле жетип келишти. Мен үчүн бул өрөөн аймак тааныш. Атүгүл учуп баратып, алтын чулганган үңкүрдүн оозунда караганга үлгүрдүм. Айлана чөйрө баары тынч, кар кишилердин караны көрүнбөйт. Балким өздөрү аппак жүндүү болуп, денелери аппак карга аралашып, бизге анча байкалбай, көрүнбөй жаткан чыгар. Алар кар арасында былк этпей жата берсе, жанынан өтүп бараткан башка макулуктар да таң азар алышпайт. Аларга байкалбайт.